Пайгамбарыбыз дайыма маанилүү иштерди оң кол, оң тараптан жакшы көрөт. Маанилүү иштердин бардыгын оң тараптан кылат. Даже сакал тараса, сакалды тараса оң жагынан. Бут кийим кийсе оң жагынан. Акылбы? Оң кол менен тамак жеген сүннөт. Оң жактан жеген өзүнчө сүннөт. Имам Бухари рахматуллахи алейх китебинде өзүнчө тема кылган бап. Оң кол менен жеген жана оң тараптан жеген. Мисалы, оң кол менен жеп атасыз, сол кол менен жебейсиз. Мусулман адам оң кол менен жейт. Эгерде бир кишинин оң колу жок болуп калса, оң колу сынып калса, Кудай сактасын, же ооруп калса, сол кол эле иштесе, проблема жок анда. Ага урукса. Бирок жалпысынан андай боло бербейт да. Бул исключительно да. Так, ошондо оң кол менен, бисмилла, оң кол менен жейт адам, мусулман адам. Эми табак турат да. Оң мына жактан деле жесең болот, бияктан деле жесең болот. Оң жагынан жеген өзүнчө сүннөт. Садака. Садаканы эстегенде кантип берсе туура болот дегениңизде дагы бир кошумча айтып коеюн. Садаканы бергенден кийин милдет кылбаш керек. Жакшылык кылгандан кийин милдет кылбаш керек. Жана садаканын соогун үмүтүн Алладан гана үмүт кылыш керек. Үмүт Алладан.